Ой, тез кабардын көрүүчүлөрү амансыздарбы, сак саламат жүрөсүздөрбү? Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышыбызда Ош Өзгөн негизги трассасынын боюндагы Жаңы Алай айылынын жанында жайгашкан Бешкашар айылынан сатыла турган бак дарактуу 8 сотук жер тилкесиндеги ушул 12,5 9 размериндеги 4 бөлмөлүү чоң үйдүн сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Сатыла турган баасы 3 миллион 950 миң сомго бааланууда. Бул айтылыш баасы кеми сөзсүз болот. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, ичи тышы кумшубакталган негизги кире бериш жайы кенен экен. Буюрса бөлмөлөргө дагы киребиз. Ушул тарапта ылдыйкы тарабы буюрса бир комнатасы кенен чоң подвалы бар экен. Түнүкө чатыр менен жабылыптыр, өсүрмөлөрү ремонттолгон. Бул кошуна менен бир аз бул тарабы пескоблок менен тосулуптур. Бул жагында бак дарактары бар экен, анча-мынча ушу теректер дагы сиздерге карайт болуш керек берки тарабындагы. Өзүңүздөрдүн чек араңыздагычы. Андан сырткары мына кайнолусу бар экен, алма, өрүк, кокон гилястары бар экен. Анан бир-эки мына ушул жерде кокон гилястары кургап да калыптыр. Ээси Москвада экен да, көптөн бери келе элек. Эми андан көрө бир жакшы ушул жактан жер издегендерге насип кылсын деп буйруса сатыкка чыгарды. Сиздер алганга жетишип калыңыздар. Кайсыл жерде жайгашкан, кантип барабыз дей турган болсоңуздар, көчө тараптан бир катар сиздерге даректерди көрсөтөлү. Андан кийин сөзүбүздү дагы улантабыз. Учурда мен Ош Өзгөн негизги трассасынын боюнда Отзадыр айыл аймагынын кире бериш жеринде турам. Эми ушул эле жерден сиздер оң тарапка бурулсаңыздар Жаңы Алай айылы деп турат. Бул жагында болсо арка бар. Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, Россия нефть заправкасынан өтүп эле ушул жака буруласыздар. Канал бар, каналдан өтөсүздөр. Өткөндөн кийин жанагы 340 маршруттук каттам жана эски сарай бар. Ошонун сол тарапка бурулуп, кайра оң тарапка бурулуп, мектеп бар. Мектептен бир аз өткөндөн кийин буйруса даректи дагы тартып көрсөтөмүн. Жаңы Алайдын мектебине бардыңыздар, билсеңиздер керек. Андан түз бери өтүп келгенде бул жерде атактуу остановка бар. Ушул остановкадан сиздер сол тарапка буруласыздар. Түз барсаңыздар, буйруса бир 250 метрден кийин акыркы көчөдөн оң тарапка бурулуп жогору чыгып барасыздар да. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келдиңиздерби? Келе бериңиздер, мына ушу оң тарапка бурулуп, бул жагы беде, жүгөрү эгилген талаа экен. Бул жагында болсо катар-катар тизилген үйлөр. Келе бересиз, мына ушул жерде эски дарбазалуу үйдү көрөсүз. Мына ушул үй буюрса сатылат. Мындан дальше кетсеңиздер дагы бир 4-5-6 үй бар экен. Бир 5-6 үйдөн кийин тупик. Ал жагына жол жок. Бул жактан дагы бир жол келген. Ал жак менен дагы келсеңиздер болот. Бул жергиликтүүлөр жакшы түшүнөт. Чек арасы такталган, мына ушундай зымсеткалар менен тосулуптур. Ээси Россияда, күлүчү жок. Дарбазаны биз аша албайбыз же ача албайбыз. Мына ушул жерден батып кетебиз эми. Када. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына ушундай туугандар, өзүбүздүн дагы ишибиз бир аз кыйын. Анча-мынча ушинтип кычык-кычыктардан дагы кирип сиздерге обзор кылып тартып беребиз. Айланасындагы бак дарактар менен өзүңүздөр бир катар таанышып алдыңыздар. Суга суу кеңири, канал агып өткөн. Андан бери ылдыйда жайгашканыңыздарга суу кеңири бул жакта. Таза суу бар, суу светтери келген, интернет кабелдери тартылган, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Интернет кабелдери бул линияга тартыла элек экен, бирок кошуналарыңыздарда бар. Негизги жолдордо бар да. Анан эми үй боюнча тааныштыра турган болсок, буюрса, кана бисмиллахиррахманиррахим, жүрүңүздөр. Кире бериш жайы. Бул жакта болсо сөөрү тапчан бар экен, асты подвал. Подвалга сырттан дагы келсеңиздер болот. Мына ушул темир эшик атайын подвалдын эшиги. Бул жактан чоң панорамный терезелердин орду каралыптыр. Черный потологу болгон достор, таштамайларды көрдүңүздөр, фольгалар ташталып, булай басылыптыр. Бул жакта болсо кенен холл. Холдун дагы терезелерин көрүп турасыздар. Кааласаңыздар бул жерде ашкана, студия тибинде ашкана кылып пайдалансаңыздар дагы болот. Эшиктери мына ушундай жыгач эшиктер экен. Асты болсо пол. Эми бир кыйла мына оңдо түзөөдөн өткөргөнгө муктаж болуп калыптыр бул үй. Эми ээси жок болсо ушундай да. Буюрса заңгыратып сонун кылып үй салып аласыздар. Бул үйдү үй кылып аласыздар демекчимин достор. Бул болсо зал, конок бөлмөсү, узун турасын болжол менен айта турган болсок, 7ге 4,5 размеринде экен. Панорамный терезе, потолоктору черный потолоктор болгон, ортолугунда мына ушундай эшиктин орду калат. Буюрса бул кирип чыккан эшик эмес, бул ортолукка кыш печкеси орнотулса керек менимче. Бул жагында болсо күпүлдөтүп отту жагасыздар, кышында маза кылып, майкачан кыштан чыгасыздар. Бул универсал кыргыз комнатасы болот. Көчө тарапты караган бир терезеси каралган. Ортолуктан ошол 2 бөлмөнү жылыта турган печканы колдоно бересиздер, отту жагып.
Мунун чыгып келе турган эшиги бул жакта өзүнчө жайгашкан. Андан ары бул жагына келе турган болсок, бул жакта дагы өзүнчө ошо детский комнатасы жайгашкан. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, узун турасын так эмес, болжолдуу айта турган болсок, 1, 2, 3, 4 метр экен. Бул жагы болсо 1, 2, 3 метр. Көчө тарапта караган бир терезеси камтылган. Андан сырткары бул жерде душ туалеттин орду каралган. Бир эле ушул жерге батырсаңыздар дагы болот, болбосо жуунучу жай кылып калтырып, бул жагына ажаткана кылып алсаңыздар дагы болот мынакей. Ажаткананын местасы өзүнчө ушул жерде жайгашыптыр. Сырттан дагы кирип каттап нары бери кирип чыкканга эшиги орнотулуптур. Бирок достор, менин оюмча, ушул жака душ туалетти орнотуп жайгаштырып достор. Бул жагында болсо топка кылып үйдү жылуулук менен камсыз кылсаңыздар дагы болчудай экен. Дагы билбейм анан. Бул чоң ата жыда кыйнады го, акылдуу болду дебеңиздер. Ар бир адам өзүнүн укугун, оюн эркин айтканга укуктуу. Туугандар, ээсин номер экранасында камтылган өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Баасын башында айтып өттүк. 3.950.000 сомго бааланууда. Бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылган болсун. Салкын сонун жер экен. Анан кошуналар дагы көп эмес, эки четиңиздер деле экен да. Анан бул жагында болсо кошуналар жок, башка жок. Бир аз да болсо тынчыраак болот. Анан салкын шамал ушул жактан келет экен да көбүнчөчү. Охо, шамал мына жалбырактарды дирилдетип атат. Анан Ош шаарынан 105-сериядагы 3 бөлмөлүү батирге алмаштырабыз деди. Акча кошобу же башма башпы, аны мен түшүнбөй калдым. Ээсин менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Анан элитный домдордон, көп кабаттуу үйлөрдөн буюрса 2 комнатага алмашам деди. Ага дагы үстүнө акча кошобу кошпойбу же башма баш деп атабы, аны да түшүнбөй калдым. Ээси менен сүйлөшүп аласыздар айтор. Ээси көп жылдан бери ушу Россияда экен. Андыктан сиздерге насип кылган болсун. Тетиги жерде ажатканасы дагы бар экен. Бир аз дубалы көчүп түшүптүр. Ал мейли жаңы салып аласыздар. Жыйынтыктадым анда туугандар. Лайктан басып комментарий жазып коюңуздар. Анан ушул жаңы конуштардан, Жаңалайдан, Бешкашардан, Кызыл Тал 18 айылдарынан айтор ушул айлана чөйрөдөн жер издегендер болсо, жер үй алам деп акчасын кандап жүргөндөр болсо, анда сиздерге насип эле кылсынчы. Тойлор болсун, той аштары өтсүн, уул үйлөп кыз чыгарыңыздар, ушул жерден өнүп өсүңүздөр, боп кетиңиздер. Атыңыздар алайга, даңкыңыздар далайга жетсин дейбиз. Дагы мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Лайктан басканды унутпаңыздар, чырактарым.